Урматтуу окуучулар, мен силердин WhatsApp группаңарга тесттин ссылкасын жиберемин. Ошол ссылканы басып тестке киребиз. Мына бул ссылканы көк менен жазылган ссылканы басабыз. Баскандан соң онлайн тест программасы аркылуу тестке киребиз. Мынакей Курманбек агайдан 5-класстарды музыкалык тест түрлөө 1-чейрек 2020-21 окуу жылы. Бул жерде инструкция бар, аны окубайбыз. Бул жерден алдыга деген баскычты басабыз. Тестте 7 суроо бар. 7 суроонун ар бирине жооп бериш үчүн 3 минут убакыт берген. Мисалы үчүн, керөзөн кылкыяк күсүн ким жараткан дейт. Мен туура жоопту басып туруп, алдыга деген белгини басам. Ошентип туура жоопторду басып, алдыга деген баскычты баса бересиңер. Жети суроого толук жооп бергенден кийин эң аягында аяктоо деген белгини басасыңар. Мына аяктоо деген белгини бассак, бизге азыр тесттин жыйынтыгы чыгат. Мына мен азыр атайын туура эмес жоопторду баскан үчүн эки деген бал алдым. Эгерде туура жоопторду басканымда мен 5 деген алып, тесттин аягында мага атайын сертификат берилиши керек эле. Эми көңүл бургула. Могул жерде ваше имя, введите ваше имя деп турат, көрдүңөрбү? Мына ушул жерге өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Мисалы, Исманов Курманбек деп мен өзүмдүн атымды жазып, но көк тичканы басып коебуз. Мына атым жазылып калды, Исманов Курманбек деп. Көрдүңөрбү? Эгерде мен туура жооп бергенимде мага 5 деген баа бериле дагы, менин туура жоопторум 100% болуп, тесттин аягында мага сертификат берилет. Мен аны дагы акырын көрсөтүп беремин. Мынакей, урматтуу окуучулар, силер сүрөттө көрүп тургандай, эгерде тестке туура жооп берсеңер, силердин процентиңер 100% туура болуп, 5 деген баа коюлат. Силерге дагы бир эскертүү. Тесттин аягында ваше имя, введите ваше имя деген мына кызыл стрелка менен көрсөтүп койдум. Ошол жерге силер сөзсүз атыңарды, фамилияңарды жазып койгула. Себеби силердин жообуңар менин электрондук поштама келет дагы, мен ошол жерден жообуңарды текшерип аламын. Бирок атыңар жок болсо, мен жоопту текшерем, бирок кимдин жообу экенин билбей каламын. Ошон үчүн сөзсүз атыңарды жазгыла. Андан кийин тесттин аягында мен башта эскерткендей, силерге эгерде туура жооп берсеңер, сертификат берилет. Ошон үчүн атыңарды сөзсүз жазгыла, себеби аты жөнүңөр сертификатка жазылат.